Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө биз Чүй облусунун Кара Балта шаарына жакынкы жерде Улук Мырзанын чарбасына келдик. Көрсөтө турган, тагыраак айтканда сатыла турган бир 6 баш партия койлору бар экен. Көрүп коюңуздар, бул Улук Мырзанын чарбасы, көрүп турасыздар. Бүгүн жакшы жаңылык, Улук Мырзанын чарбасында мен келсем бонитировка жүрүп аттыр. Тагыраак айтканда Улук Мырзанын чарбасы бүгүнкү күндө бонитировкадан өтөт. Биз учурда Чүй облусу, мына Кара Балта шаарына жакын жактабыз. Мына сол жактан Улук Мырза өзү таанышып коесуздар, саламдашып алалы, андан кийин биз сиздерге кене маалыматты беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иште чарчап калыпсыз, Бир аз. Кудайга шүгүр. Бул жакта Темирхан байкем, Панфилов районунан. Бүгүнкү күндө Панфилов районунда Темирхан байке бонитировка жүрүп атат, Дай буюрса бизде Панфилов Карашан жамаатында бонитировка болуп атат. Данный момент азыр Улук Мырзанын коросунда бонитировканы балдар өткөзүп берип атышат. Жакшы, дай буюрса жакшы результаттар бар. Жакшы королор бар экен. Биз өзүбүз көрүп сүйүнүп атабыз. Кудайга шүгүр, Арашан Кыргызстан сыймыгы жакшы корол экен. Барыңыздар ушу Арашанга өткүлө демекчимин. Буюрса, Улук байке, чарбаңыз бүгүн койлоруңуз, тагыраак айтканда чарбаңызда койлоруңуз плем карта алып атыптыр, Кудай кааласа, Кудайга шүгүр. Жана меңгелерден алдың баштаган экен, Өтүп атат буюрса. Кудай кааласа. Бүгүн канча койго жетишти? Бул жактар чечет, канча кой өтөт, өтпөйт, канча кой качан болот, кийин болобу, бүгүн болобу, кыскасы. Улук байке бул жактан айткандай болот да буюрса тура. Бардыгы ошо жамааттын эсебине ошо бонитировщиктердин айткандай болот да. Болду. Кана анда Биз ошол сатыла турган койлоруңузду көрсөтөлү, сатыла турганда биз сыртка эле чыгара алабыз, бонитировка жүрүп атат, мешайт этпей эле, сыртка эле 1-2 партия деп бир 4-5 партия чыгарып беребиз буюрса. Ошондой кылалы. Кана анда эмесе биз даярдана берели. Темирхан байке өзү көзөмөлдө экен, буюрса кайсы кой кандай өтүп атат. Ушу кишибиз мына бүгүнкү күндө жанында күбө, койлор өтүп атат бонитировкадан. Кандай өтсө разы болосуз, Биз разыбыз, Кудай кааласа эми ошол өзү кандай параметрге ээ болот, эми өзүнүн ар бир койдун классниси болот, классы. Элита болуп өтүп атканы да бар, буюрса биринчи класс болуп өтүп атканы да бар, анча-мынча өтпөйт дегени дагы бар да. Болуп калат алынай десечи. Анда бонитировка. Ошого биз разыбыз негизи, Болду. Шефтер чечет, ошого разы. Обязательно. Кана анда эмесе бүгүн биринчи партияны баштайбыз. Көрүп туруңуздар, биринчи партияда менимче койлор токтулар экен, көрүнүп турат, жүндөрү кыркылыптыр. Улук байке өтө мындай эрте кыймылдап жүргөн киши да. Элден биринчи рекорд коюп жүндү биринчи алат. Потому что койго жакшы подход, мында жүнү алынганда койлордун эттери кандай сиздер көрүп турасыздар, Кыскасы ден соолуктуу эттүү кой алыңыздар. Улук байке, сиз өзүңүз түшүндүрсөңүз, бүгүнкү күндө. Кудай кааласа мына биринчи партияны чыгардык. Бул жерде 4 тиш, 2 тиштен 4 тишке чейинки койлор. Бирөө 6 тишке которгон. Анан бул жерден линиясы Шарпейдин неберелери. Анан Карабилдики бар. Ошо 2-3 линиядан бар да бул жерде. Анан мунун жүнүн айтмакчы, алып койгонубуздун себеби бир аз чакалай болуп айыкты да буюрса. Лишай, Кишай. Чакалай, лишай. 100% мынакей айыкты, Кудай кааласа. Жүнү кыркканда дагы уже көрүнүп турат. Эме отработка сүрткөн экенсиздер, кичине изи калыптыр. Изи калды, ошол отработка кралим менен сүртүлгөн. Болду. Кайттыбы? Кайтты, Кудай кааласа. Ого кепилдик беребиз. Коркунучтуу уруу эмес. Жок, ондай эмес. Кайта турган нерсе. Болду, мен койлор боюнча айтайын. Мойтте 100% кочкорду жөн табигый коюп жиберсе секирип токтото турган куйруктар. Жок, качкан ошо. Булардын баары. Ошону айтам, негизи куйругунун формасын айтып атам. Анан мен сиздерге ачык эле айтып коем ана. Мынабул кой, мынабул кой, бул кой, мынабул кой, төртөөсү аппак болот. Түшүндүңүздөр, мына аппак дегенде слишком аппак кой болот. Мына көрүнүп турат го. Мына буттарын мына карасаңыздар, мына койлордун буттары аппак, мыналорду, төртөөсү. Анан тетиги чекедеги орто өңдүү, мисалы үчүн алды светлая, темная кирбит. Ичинде эң темныйсы мына, бирок экстерьер карбоносторду көрүп турасыздар, Кыскасы бул жерде 8 баш кой биринчи партия кетип атат, кичине арыраак айдап алалы. Ар бери басканын көрсөтөйүн деген ойдомун да. Улук байке, бооз кысырын сурабай калдым мен. Булар бооз буюрса бардыгы тумардан, бүркүттөн качкан. Болду. Так, мына желин чочутту мына. Узун кой. Жаш койлор экен, биринчи экинчи туут. Бардыгы биринчи экинчи туут койлор.
Мындайын канчадан коебуз? Баасы могу $2000 сурап атабыз, бирок түшүрүп беребиз. Болду. $2000 сурап атат, түшүрүп берет. Кандай кочкорлордон качканын айтты. Койлор жаш, көрдүңүздөр, тем более бооз. Мына көрүп коюңуздар. Бардыгы 1-класс болуп өттү буюрса. Болду. Муну плен карта өттү да? Өттү. Болду туугандар. Элите болсо анда башка баа коймок. Кезекте экинчи партия. Мына кыймылдаган койдун кулагы канчалык узун экенин көрүп койдуңуздар, менин көзүм дароо түштү. Экинчи партия койлор боюнча мен ары бери басып экстерьерлерин көрсөткөн аракет кылам, бирок артынан Улук мырза даныйларын айта берсин, Айта бериңиз сиз маалымат. Буюрса булар 2 тиш, 4 тиш, 6 тишке чейинки койлор да. Булар деле ошондой биринчи, экинчи туутта. Так, жүнү кыркылганы бар, кыркылбаганы бар, көрүп турасыздар. Жок, 2-3 кыркылган, калгандары кыркыл элек. Кайсын сиз жаккан болсо ала бересиздер, сүйлөшөсүздөр. Экинчи партия деген бул дагы 8 баш экен, Бул дагы 8 баш. Так, койлор. Мына кулакты караңыздарчы. Кулак жатышы күчтүү экен да мына кой. Шеф, бооз кысыр. Булар бооз бар эле, буюрса. Бардыгы бооз. Айтор жаш койлор экен, Бүркүттөн, могу нары бурулган бүркүттөн, ошо жүнү жоктор бүркүттөн, калганы тумардан жүнү барлар. Бааларын кандай кылып коюп? Бааларды 1,5 миңден эле койдук буларга. Экинчи партия баалары $1,500 коюлду. Жактыргандар болсо көрүңүздөр. Экинчи партия кирди. Көрүңүздөр. Булар дагы уже Үчүнчү партия ары келе жатканда эле көрсөтө берейин. Улук байке ушу Тумар деген кочкор менен көбүрөөк таанымал болду эле. Тумардын түздөн түз кыздары, жаш токтулар. Кыскасы келечектеги сиздерге жакшы кой болуп бере турган партия. Булар үчүнчү партия, кана Тумардын кыздары. Тумар гигант линия буюрса, Кудай кааласа. Гигант линиясынан ургачы козулар. Сиз айта берсеңиз. Төртөө Тумандын козулары. Гүлүвердин, Тумандык, Гүлүвердик, Калганы Тумардыкы, бардыгы. Төртөөсү Гүлүвер линия, калганы Тумардын кыздары. Тумар гигант линия. Тумар башка, Туман башка. Төртөөсү Тумандыкы, Туман Гүлүвер линия, калганы Тумардын кыздары прямой. Тумар болсо гиганттын линиясындагы кочкор. Канча баш? Бул жерде 13 баш. Буюрса, 13 13 баш. Мен аралап кирип көрсөтөм. Мен артымды тосуп тураса, жанакындай чуркап кетсе, тосуп бересиз. Мына экстерьерлер бийик еттүү козулар. Көпчүлүгү мага каршы болсо керек. Мен өзүм жеке бою жакшы жетилген ургачы козуларды мен 1 жашка чыгып эле кочкорго коюп салам да. Көпчүлүгү жок күзгө алып барып 16 айга келгенде, 1,5 жашка келгенде коюш керек дей берет. Анан мен эми мындай кылам да. Өзү денеси чоң болуп атса, улук байкедей болуп 80+. Жем чөбүнү жакшы берсең, неге туудурганга болбойт? Кылса болот, просто ухошка жакшы болуш керек. Курук талак айдап койсоңуздар да тууралуу таасир тийиши мүмкүн. Жакшы шартта кармаса деле бир 1-2 сантиметр бою жетпей калып, кыска болуп калышы мүмкүн, бирок 1-2 сантиметр нерсе мен дайыма айтам, көп нерсени чечпейт. Бой чечет 10 сантиметр, 15 сантиметр, 5 сантиметрден өйдө жагы. 5 сантиметр деле көп нерсени чечпейт. Эң бой кичинекей мынау болсо, гарантия жок, что мыногу буга караганда точно жакшы козу берет. Анткени бою узун деген принципке такап кылсак, биз жаңылып калышыбыз мүмкүн. Бой 2-3 сантиметр, 5 сантиметр дагы өтө көп нерсе чечпейт. Тура 75-тик кой менен 85-тик койдун айырмасы болот. 95-тик кой менен 85-тик койдун айырмасы болот. Бирок 95-тик менен 93-тиктин айырмасы көп нерсе чечпейт. Ошон үчүн бойдон кыжалат болбойсуздар. Айтайын дегеним, ушуларды майда сразу кочкорго койсоңуздар болот. Кайсыларыны? Мисалы мен муну коймокмун мына. Мына козу аябай бийик экен мына. Мына козу. Ары дуалдын астында. Ушундай да кыскасы. Кыскасы линиясы да даяр, өздөрү да даяр, куутка да даяр. 13 баш бар. Ага чейин 3 айда чоңоет. Кочкорду кошо берсеңиздер болот. Октябрдан баштап төлөй аласыздар, Улук байке. Кудай кааласа иншалла. Канчадан кой бересиз? Буларды азыр 3төн сурап атабыз курка. Содасы бар жакшы эле. Болду, сүйлөшөсүздөр. Да. Кана сулуудан сулуу чыгат го, кулактуулар чыгат го. Кулагы сонун жаткандар чыгат го, туугандар, Менимче булар жашыраак жанакылардан. Же жашташ элеби, бирдей элеби? Жок, булар жашыраак. Негизи булар 6 ай, 7 айдын тегереги. 1-2-4 айлыктар бар, ошолор кирген.
Так. Могу козу жүн боюнча турат, бар элечи. Буларыңыз жашыраак экен, э? Ооба, булар жашыраак. Ушулар сатпай эле койбойсузбу? Негизи Кой кылып азыр алып калып эле дейм, иншалла жок, баары эле негизи сарай салганбы сатылбайт. Бирок 1-2 фирмага тыйын керек, ошон үчүн сатып атабыз. Ачык эле сөз. Калганы калат. Аркы тумардын айтайын кыздары дегеним- дагы, бул дагы ошол да. Могу партияңыз чынын айтканда акыйкатта кулактуу, жиликтүү, куйруктары 20 тик, плюс кулак баардыгы. жаткандары, гарбаностору, могу партияңыз чынында жакшы экен да. Бул жерде атамандын Сатпай неберелери койгулуп- бар. Сатпай кой кылып Шарпей. алып калсаңыздар сонун болот. Мисалы дегенде мына козун көрдүңүздөр. Беттери дутуй, жаш козу да өңүнөн билинип турат. А мына козучу вообще башка нерсе мына. Уровень мына козу. Аркага Ошол 4 түрдүрсөңүздөр, айлык. караңыздарчы кандай сонун козу. Шарпейдин неберesi прямой. Бул жака. Ушу партияны алыш керек. Анда сиз ким алса утат. Улук мырза азыр 1-2 фирмага акча бериш керек дейт. Акча керек адам эч качан бааны кымбат койбойт. Келишсеңиздер сөзсүз ыраазы болуп берет. Ушул ягыны өзүңүз сүйлөшөсүз. Оо, Кудай кааласа ал жаштарын айттыңыз, а? Ооба, жаштары ошол 6 айдын тегереги. 4 айдан. Турушу машина экен. Машалла. Бир жылдырып койсоң. Кыскасы жарым жашка чейинкилер экен да. Ооба. Болду. Так, айтың анда. Басы канчада? ошол, басы 3төн эле сурап атасыз буларды. 3000 доллардан, 10 э, эмес, 3төн. Кызыксаңыздар, мына партияны калтырбаңыздар. 10 баш. 10 баш. Линиялары кандай дедиңиз? Линия Шарпей, атамандын неберелери и Гүлүбер бар. Болду. 4-нчү партияны чыгарбаңыздар. Сразу кетсин. Бирөө башка бирөө алып койбосун. Сарайды зор кылып курган, а? Бул киши караңыздар. Мындай курулуш жагы күчтүү да, мояктарды да келтирип мындай негизи. Бул кишиден да үлгү алса болот. Курулуш жактарынан совет сурап мындай. Сарай кантип куруш керек, условияны кантип түзүш керек. Ошо түзгөн условияга жарашкан козулар, кулактуу, жиликтүү, гарбанос, коңколору келишкен, стойкалары жакшы. Мына жүнүнү кыркканда койдун реалдуу экстерьери 100% анык көрүнөт. Көп кой жүнүнү кыркканда өзүнү жоготуп коет, билесиздерби? Көп кой мындай түргөй адамга кебетеси жакпай калат, өтө көп кой. Бирок мыналарды караңыздарчы, кандай сонун болуп турат. Мына стойканы караңыздар. Кара койго кызыгуучулар неге албаш керек мына партияны? Караңыздарчы, жүнү кыркылган реалдуу көрүнүп турат. Кана 5 баш экен, токтулар окшойт, менимче козу токтулар. Сиз айтсаңыз толук маалымат. 8 айлык, 8 ай 9 айга кетип атат. Козулар буюрса, бул жерде линия Кудай кааласа классикадан экөө бар. Насороктон бирөө, Белги керместен экөө бар. Болду. Бешетең линиясы менен бардыгы кулактары 20 плюс баларын 2ден эле коюп атабыз. Болду. 2000 доллардан кысыр. Ооба, 2000 доллар. Болду. Кысыр. Айда бериңиздер. 5-нчи партия кирсин. Акыркы партия, 6-нчы партия, менимче эң арзан партиясы. Так, 2 кара 5 кызыл токтуу. Менимче булар да козу токтулар. Анда эмесе көрүңүздөр. Ой, качырып жибербейли, качырып жибербейли. Кана. Эми бир аз күтөлү, токтогуча. Могу бирак моюрака айдап койсоңуздар, Сиз арыраак жылып турасыз. Ами? Мыносу эмес катуу го, реакциясы. Так, жалпы башы 7 баш экен. Улукбай эке, сиз айта бериңиз маалыматтарды. 7 баш булар линия Сикульский Титаниктин неберелери. Так, линиясы Сикульский Титаник. Титаник башка кучкор. Неме биз айтып жүргөн Титаник башка кучкор. 6 айлык деген сөз 7 айга чейинки козулар бардыгы болду. Сикульский Титаник дагы широкийге барат линиясы. Менимче мына Титаник, биздин Титаник дагы мына чүйдө айтылып жүргөн. Ал дагы широкий линияга барат. Бирок линиялар бөлүнгөн. Тагыраак маалыматы Сикульский Титаник деген туура экен. Так маалымат берип атат. Бирок широкий деп койсо да мүмкүн. Сикульский Титаник менен жөн Титаникти алмаштырып албаңыздар. Сикульский Титаник кулактуураак болгон. Бою узунураак. А бул Титаник чүйдө жүргөн. Кыскасы экөө тең широкий линияга барат. Эми токтоду. Жаштарын дагы бир айтып койсоң. жаштары 6 ай 7 ай. Болду. Ооба. Кулактары бардыгы 18, 19. Баасы дагы акция. Так, эң арзан, а? Ооба, эң Арзандатуу. арзан. Бул 45 миң сомдон эле кой бердик. 500 доллар. Ооба. 7 баш. Киргизе бересиздер. Ооба, Бүткүлү же киргизе дагы бер. барбы ше? Жок, ушул менен жыйынтыктайбыз. Ушул бирөөнү акция кылып бердик. Анан
Буюрса корого келсе, кородон өзүнчө дагы сүйлөшөбүз. Элиталар, супер элиталар чыгып атат буюрса. Банкировка өтүп атат иншалла. Алар эми ол жагын өздөрү чечет. Олар эмне деп чечим кабыл алса, биз ошого ыраазыбыз. Кыскасы аз келип сураса, мисалы мына плем картасы менен берип калсаңыз да койду эми. Иншалла. Менен бирок билбейм, баарын өткөрөбү, өткөрбөйбү, өтө турган Ону койду. YouTube'дан ошо жекеден сүйлөшөбүз бардыгыначы. Азыр эми бардыгы караңгы, бардыгы өтөт, өтпөйт экеничи. Эми эле баштады, бир-эки клетканы бүтүрүптүр. Мен айткым келгени, Улук мырзага чаласыздар, мына өткөнүн Тактап алат да, буюрса бардыгын тактап жекече бересиз. өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мисалы азыр бизде чүйдө банкировка жүрүп аткан жерде чип дефицит. Балким баарын өткөрбөй, кийин өткөрөбүз деп кийинкиге калтырып коюшу мүмкүн. Мен муну алат элем. Анан мунун плем картасы жок экен, демек муну брак деп өткөрбөй койгонда деген тетири көз карашта ойлоп албаңыздар дегенди мен айтып атам, туурабы? Туура эле. Сизге заранее эскертти да, толук өтпөй калышы мүмкүн деп, туурабы? Эми азырынча азырынча ошол чип дефицит болуп атат да ошол. Чип лимит менен берип атат да, дефицит болуп. Биздин жамаатта, башка жамааттарда көрүп атабыз. Чип дефицит болуп, аз болуп, ошол лимит менен өтө көп эмес, мындай саналуун гана өткөрүп атат. Өтпөй калат дегени кандай? Ала булалар, алабулалар, мүйүздүү. Ошол. Ошо бурактары бар экен, эми өзүнүн параметрин. Ону өзү специалисттер чечет. Кандай? Ала буласы, мүйүздүүсү, буту сынып калгандары. Куйругу кыйшык, мисалга, ошум түшүп кеткен, ушундай да. Өздөрү эми ол нерсени эми специалисттер чечет. Куйрук бракка кирбейт, эми класс түшүп кетет. Элита болсо биринчи класска түшүп калат. Куйругу нете болсо. Кыскасы ушундай өтүп атат. Бул толук бүтө элек, мына бир 20% эми бүттү, 20-30% бүтөт. Кечке чейин биздин интернетке видеобуз чыкканга чейин анан чалып, жекече Улук мырза менен чалып сүйлөшүп аласыздар. Плем картасы баарын алып калсаңыздар, бактыңыздардан плем картасы менен берет. Параметрди, классностьти койгон болсо да бул киши өзү койбойт. Банкировщиктер өздөрү чечип берет. Бул киши өзү ыраазы болдум деди. Мына биякта карап турат, аралашканым жок, өздөрү жазып, өздөрү чечип атат деди. Кыскасы ошолор киши айткандай болот экен. Болду анда. Ассаламу алейкум. Жамаат баарыңыздарга кой бакканды сунуш кылабыз. Койбаңыздар, койдо береки бар.